ашыкмын сиздей периге. Дастан айткан бала жанагындай тентекти кылып жүргөнүнчү. Таластар өзү мактанда да жакшы эс алабыз. Тентекти кылып үйгө келип каласыңбы? Келип калсам апам урушчу. Сен өзүң ырыларыңдай жашабайсың жок дегенде дечи. Ана арманымдын деп ырдап отуруп деп баштады. Ёлки. Жаман болгонбуз да. Жана эле тамашалап аттым эле Аселдин давай салаттарын жедик. Берекелүү айым. Азыр жасабай калды салат. Эмнеге жасабай калды? Айтып атпайбы, мен көрдүңбү жакшы ырдайм дейт мага. Айттым, сен жакшы ырдап эле аялы кандай экен деп эле көрүп атат. Кыштын узун түндөрүндө. Атаңыз көрдү да сиздин концерттериңизди. Ооба. Сизден эле жакшы актер чыкты окшойт го деп калам да, Султан байке. Киного тартылдыңыз эле. Бир киного тартылам да. Башкы ролду жараткан жатам. Балкыткан жанымды сен таттуу балсыңбы? Ырдалып бүтпөгөн бир сырдуу жансыңбы? Саламатсыздарбы сүйүктүү көрүүчүлөр, Арна шоунун күйөрмандары жана жаңыдан биздин компанияга кошулгандар. Баардыгыңыздарга ысык салам айтуу менен бирге жадыраган жаздын келиши менен ар бириңиздерди куттуктайбыз. Анда эмесе, Орозонун эң алгачкы күнү, баардыгыңыздарды дал ушул майрам менен да куттуктап койсок болот. Анда жаз келди, баягы мындай улуулар айтмакчы, эптеп көккө чыксак эле мал болуп кетебиз дейт го, ошондой болуп көккө чыгып турганда убакыт келди окшойт. Анан бүгүн бир жагымдуу атмосфера жараларынан камсанабайбыз, анткени себеби бул жигит өзү келгенде эле ыр сөзсүз түрдө болот, жагымдуу атмосфера сөзсүз түрдө болот. Анан өзү дагы жолдуу жигит. Негизи эле биз жакшы көрөбүз. Бул жакта съемка кылып аткан команданын баардыгы тең күйөрман экен. Султан Садыралиев бүгүн биздин коногубуз. Султан, кош келиңиз. Рахмат, кош келдик. Мен сен деп кайрылганда уруксат сурап алайын, анткени канча эфирлерде чогуу болдук, ошон үчүн сен деп кайрылайын. Маданият, сиз деп алайын дедим. Жок, башында сиз дедим, элдер урушат да сен дедиң деп. Султан байкебиз, куттуктайбыз Султан байке жаздын келиши менен. Аман эсен, Кудай буйрса, жакшы жаңылык бар экен ушул жаздын келиши менен. Султан байке экөөбүз азыр эмеде съемкадан чыгарып, болжол менен бир тетиги 14-жылдан бери концерт бериле экен Султан байке. Быйыл чамданып аткан экен ушул концертке. Ошондон эле кеселе баштайлычы. Биринчиден ошол жалпы баардык көрүп аткан көрүүчүлөргө ассалому алейкум дейли, саламатсыңарбы? Баардык көрүүчүлөргө ден соолук каалайбыз, аман эсен болушсун, үй бүлөлүк бакыт каалайбыз. Ким көрүп атса да жакшы маанай менен көрсүн ушул көрсөтүүнү. Анан эми баягы сахнада жүргөнүмө, негизи эстрадага келгениме 20 жыл болду. Ал негизи общий чыгармачылыкта жүргөнүмө 25 жыл болуптур. Дастан айтуу кичинекей кезден бери алсамчы, анан бир отчеттук концерт коюп коелу деп быйыл ошого даярданып атабыз. Кудай буйрса, ровно бир ай калды. 1-2 апрелде Кудай буйрса концерт болот филармонияда. Анан ары карай улантабыз, эми 5-6 Ош, 7 Жалал Абад кылып. Бир 4-5 күндүк концерт, Кудай буйрса. Ошол баягы 20 жылдык отчет дегенге байланыштуу баягы биринчи кудача кыз мен чыкпадым белем. Ошондон баштап азыркынкы ырдалган ырлардан бери ырдасакпы деп атабыз да, Кудай буйрса. Султан, ошол 5 жылдык убакыт 20 жылга чейинкичи сынактар менен өткөн экен деп боюнча, э? Ооба, жаш таланттарда. Кайсыл сынак, кайсыл учур мындай жүрөгүңө эң жакын? Мага эң жакыны, мен ошол Казакстандан жаңы келип, мектепке келип, сентябрда 8-класска келгенде баягы жаңы классташтар менен таанышып, антип 2 ай өткөндөн кийин жаш таланттарга баягы отбор кылат го, ошондой болуп атыптыр. Анан үйдө отуруп классташым бар, Адилет деген, анан Кайрат Примердиев, ушулар айтып калышты, сен ырдайсың го депчи. Баягы үйдө отуруп домбура менен ырдасам, ами сонун ырдайт экенсиң деберчи да. Анан жаңы көчүп келгенде 1-2 ай, анан директор калып барды эле ырдатып көрөйүн деп ырдатып көрдү менчи. Анан ырдасам, сен катышасың биздин мектептен деп ошентип отуруп район, область, республикага чейин келип ырдап,
ошондо аябай бир толкундануу болгон, чоң баягы эме не деп коет, площадьта, стадиондо. Ал кезде международный өтчү, баягы Өзбекстан, Казакстан баардык жагынан келчү жаш таланттар чогулчу. Эл аралык деңгээлде баягы мери фондусу уюштурчу. Анан сразу эле ошол Казактан келип бир 3 ай 4 ай болбой биринчи айымдын колун кармап музыкальный центр алып бир өтө бир сонун көзүм баягы эсимде калган учур десем болот. Эми муну баягы КТРКдан случайно эле өчүп кетпесе бул болсо керек деп ойлойм. Ошол күндөрчү. А кайра келгенде кандай тосуп алды мектептегилер? Мектепте мени эки жолу тосушчу линейкада. Бирөөсүндө ошол жакшы фестивалдын утуп келген боюнча чыкчым. Анан тарбия завучу кайра чыгарчы. Эки жолу чыкчым да. Тентектик боюнчабы? Султан байке жана жаш таланттар 99 утуп келгенде де классташтар аябай жакшы болуптур Султан байке. Ошону айтпаймын. Жаш таланттар утуп келгенде 99-ду көрсөтүп. ошентип ойноп баягы тамашалап калышчу. А бирок ошол тентектик кылганда жаныңда ким жүрчү эле? Көбүнчө ким эмндай? Классташтар жалаң эле баарыбыз кылабыз дейм, жалгыз эле кылбайсың да. Ошентип жакшы күндөр өткөн. Азыркыга чейин катышасыңар бирок, ошол Классташтар мененбиз сөзсүз, ооба биз ынтымак сонун, ар дайым чогуу жүрөбүз, чогуу катышабыз. Биздин классташтардын почти бир 90% дин жолундагы балдар да. Баягылардын баары оңолгонбу, э? Баягылардын баары оңолгон. Баары тарбияны берет, урушат. Мындай жүрөлүк эмне болот деп жакшы сөздөр айтышып, дуа кылышып, бирин-бирибизге чай ичкенде ар бирине баарыбыз бирин-бирибизге жалаң жакшы сөздөрдү айтып, баягы чындыгында бул жалган жашоодо жакшы сөздү аябаш керек экен да. Мен түшүнүгүм боюнчачы. Анткени бекер нерсе, бирин-бириңе болгон жакшы нерсени айтып, жакшы сөздөрдү айтып турсаң бир рахаттанасың. Мен өз классташтарым менен отурганда абдан рахаттанам. Анткени мени ашыра мактап кеде отургузуп, таластыктар өзүбүздү мактаганда да жакшы эс алабыз. Султан байке ошол биринчи сынакка катышып жеңүүчү болгондо эң алгачкы аткарган чыгармаңыз кайсы болду эле? Акенин арманы деген дастан болчу, казактын атанын арманы деген. YouTube'да деле жүрөт бир ошону кийин да Атай Огонбаевдин 100 жылдыгына даярдагам. Бир Султандын кичинекей десе чыгат бир. Ошол жака кичине кошуп кетсеңиздер болот анан. Азыр үзүндү уксак болобу? Болот. Ошолордонбу, ошолордубу? Ошолорду угуп көрөлү. Акенин арманы 8 март келатыр. Акенин арманы менен баштайлы дегендей болот. Бул жерде мен мындай эме деп айткым келип атат да, Султан Садыралиевдин чыгармачыл жолундагы Ак жолтой чыгарма эң биринчи баягы. Ал деген узун, бирок аябай узун. Кичине өзүндө. Бир куплетти ырдап берейин. Бул жалган кайтып келмейдай, өгүз бир аттай желмейдай, тарылып мына кутунуз, байлады тилмен көмейдай. Наукасым жаман карагым, демегин мени өлмейдай, баягыдай дәрмен жок, сөйлөөгө шамам келмейдай. Баласы түзүү ата-ана жаман болсун демейдай, тирлигиң болсун карагым, бирликсиз тирлик өнбейдай. Айналдырган ауру өлүмгө мени эңзейдай, ажал жетсе не шара, аман кылсын сендердай деген дастан эле. Рахмат. Бул бир куплет азырчы. Ооба. Мындан бир 30 куплет да ушундай. Негизи эле Акенин арманы андан кийин жалаң ушундай урларды, мындай дастандарды, 13 жашар баланын арманы, 43 жашар беле, кандай эле? 43 жашар баланын арманы, 13 жашар баланын. Мен өзү чындыгында эстрадага келгенге чейин ошол махаббатым, кудача кыздарды дагыга чейин дастан айтчым жалаң. Жалаң ошол дастан эле жакшы көрчүм өзүм. Кичинекейимде эле ошол Замирбек Үсөнбаев кассетасын, Жолболду Алыбаев, Бакыт Шатаянов, Алтынбек Коразбаев казактыкы ушундай дастанчыларды гана угуп чоңойгом. Анан келип бул Бишкекке келгенден
Бишкек бузду да. мен мисалы үчүн элестете албай атам да, дастан айткан бала жанагындай тентекти кылып жүргөнүнчү. жок негизи Эми чын айтсаңыз эстеп келип атпайбы, кээде ошол кезде тентектик кылып үйгө келип каласыңбы? Келип калсам апам урушчу. Сен өзүң ырларыңдай жашабайсың жок дегенчи. Чын тарбиялык маанидеги Өзүң тарбиялык манердар турат. Өзүң ошондой жүрбөйсүң деп. Султан байкенин ушул кичинекей кезиндеги айтып калчу, жакындарынан угуп калдым эле мындай тентектик кылып келип үйгө Султан байкенин ата энесине балаң ушинтип уруп койду дей турган болсо, Султан байкенин атасы да аябай эме киши болгон экен. Сизди ушундай мындай тарбия менен тарбиялаган дейт, мындай эркектик болчу. Анда кайра мушташтыралы деген сыяктуу, балаң эркек болсо ушуну жеңип албайт беле деген сыяктуу тарбия менен деп. Ошон үчүн Не бир күндөр өттү. Мен ошол атама ыраазы болом абдан. Ошол мага чоң бир белекти берип кеткен. Бул чоң белек ушул баягы ер туулган жерде, ит тойгон жерде деп коет го. Ушул макалды кичинекей мен үйрөткөн да. Ошо өзүмдүн жериме алып келип тууган уругума кошуп өзүнүн жааматка аралаштырып кеткенине ыраазымын да. Раматылыктын жаткан жери жайлуу болсун. Ушундай бир чоң белек кылып кетти да магачы. Байлык таштап кетти, элимди, жеримди. Мен жетелеп алып барбасам мен барбайт эле болчумун Таласкачы. Менден башка 4-1 тууганым бар, Казакта эле жашайт, жашынакай эле. Алардын баары мени бөлүп турат. Барсаң, кыргыз келди, өздөрү как будто казак болуп. Мен баягы сиңишип калган да анткени ошон үчүн. Анан мен дагы ошол 7-классты бүткөндө эле бас Таласка, ошол жакта окуйсуң, Таласка барасың десе, апам бир сыйра революция кылып, бул кантип көнөт, переходной возрастында талкалайын деп атсың, баланы сындырасың. Кичинекейинде алып барыш керек болчу, уже мындай 14-13 келип калган баланы. Бирок чындыгында мага деле оңой болгон жок Таласка барып батып кетиш сразу. Анткени баягы балдарын чоңоюп калган кези баары бүт борчуктердин арасына алып барып тыгып койду. Таластын баары борчук билесиз. Ошол жерде чоңоюп өстүм. Бирок баардык ошол жердеги ошол кездеги баягы урушуп талашып жүргөн досторум бар, өзүм эле бир туугандарым. Көрсө өзүмдүн баягы стаямы алып барып кошуп коюптур мындай алгандачы. Атаңыз көрдү да сиздин концерттериңизди. Ооба. Ошондо мындай кандайдыр бир эң биринчи концертти көрүп, кайсы бир мүмкүн толкундануусун байкадыңыз беле же болбосо ушундай бир бөлүштү беле өзүнүн сезимдери менен? Раматылык атам бешин берсин, ал киши эмоцияларын такыр билгизбечи. Ал киши бир жылдай көрбөйт эле жүгүрүп барып учурашсаң мындай мынтип койчу. Бетин тосойн десең деп ойлойсуң да баягы эркелеп. Андай эле жок кишилер. Мындай. Ол жүрөгү менен жакшы көрчү болгону. Антип мынтип эркелетип, анан эмоцияларын айткан киши эмес эле вообще. Бирок сезилип турчу өзү. Бир сезилип турчу. Анткени аны менин досторум да жакшы билет. Ошол эле Мирбек Акбарларчы. Алардын үйүнө барсаң, уктап атсаң эртең келип тамагыңды тыгылап ата энеси тургузуп өзүнүн баласындай көрчү. Эркелетип ай тур деп бетиңен өп, барсаң кучактап. Мирбектин атасы дагы баарыбыздын аталарыбыз өтүп кетти, Акбардын атасы да ушундай кишилер эле. Алар да ошондойду көнүп калган балдар да. Мен үйгө барабыз билеп атамдын жанында мен атам мынтип койчу да. Сен атаң башкача дегирчи. Сүрдү деп ошол сиз айткандай бир доор Мирбек, Акбар, ошол убактагы доорго келген учуруңуз. Ой, дебейсиңби? Бул эми бул достор аман эле болсун десем. Баарыңыздар чыгармачылык бириктирди? Чыгармачылык бириктирди. Ооба, биз ошол студент кезден 2003-төн бери бир туугандай болуп жүрөбүз. Ушул күнгө чейин биздин ортобузга канча деген достор келди. Келип кетип атты. Бөлгүсү келген болду. Ар кандай болду дейм. Кээ-бирлерин тааныбай да калдыңар. Кээ-бирлерин тааныбай деле калдык уже. Канча деген досторду көрдүк, бирок кайра эле айланып келип баягы өзүң тас кейпиңди кийесиң дегендей болуп, өзүң ушул эки досуңан өтөрү жок, ушинтип эле калып калат экенбиз. Бир программага келгенде ушул 3 дос тамашалашып отурушат, анан ошо мындай болот го, достордун арасынан эң сулуу кыз буга түшөт адакта депчи. Султан байкен болчу экенби? Же болбосо бул акыркы калчыдайма деп тамашалапчы, ошол бөлүүлөрдү айтып берип коюңузчу. Эми ар кандай учурлар болчу. Бир кызыктуу окуя айтып берейин. Эми ал балалык кезим, студент кезде анан
жаңырдап баштаганда анан баягы кыздар менен отургум келет го, бир кафеге отургум келет, баягы чогулуп анан барып кыздар чакырып отуруп калсак, эмнеге отурабыз деп сурайт го, эмне болуп атат дегенде айтасың, ушундай Акбардын туулган күнү болчу деп койчук да. Анан Акбардын туулган күнү деп коебуз да, болбосо анын туулган күнү деле эмес. Анан ой Акбар туулган күнү деп бар бетине бага торт берип үйлөтүп, короче, ал жылына 4-5 жолу ушу туулган күнү өткөрчү да. Анан бир жолусунда нерв болуп отурат, таң камал. Не болду десем, мен өзүм туулган күнүмдө ушинтип өтпөйт. Адатта анын туулган күнүн унутуп калат деле болуш керек. Ошондой болуп жакшы күндөр көп болду. Да. Мындай эфирден дагы айта албайсың көп нерсеничи. Сон. Султан байке, мындай болот го, бир отуруштун гүлү болгон чыгармаларчы. Ушондой чыгармалардан кайсылдыр эле сиздердин мындай отуруштун бир гимни дейбиз. Сиз өзүңүз мындай сезесиң го, могу ырдасам сөз жагат депчи. Эми отуруштун ырлары абдан көп болчу эми. Ар кандай жүрөгүмө жакын бирөөсүн. Акбар ар биринин өзүнүн ыры бар. Мирбек сразу эле талас кыздан баштачы. Ошол элге жете электе эле жатаканада алар хит эле да. Сүйүү оту ошол эле мен ырдап жүргөн. Булар элге жете электе эле биздин өз арабызда аябай хиттерлар болчу. Акбар бол эсбешник эле болуп жүрөчү башында. Анан мындай ала-була кийинип келип алып эле. Бирок эң эле акчалуубуз ошол болчу. Анткени ал эсбешник да, күндө иштейт, биз иштебейбиз. Аны күтүп отурасың, анын ушун бир лепешка алып берет деп. Ушундай күндөр болгон. Анда ошол учурдагы популярдуу бир ырдыр да бериңиз. Эми ал учурду билбейм, бирок мен мындай бир жүрөктүн кылдарын бир четкен. Мен андан көрө мына Комустун кошоосундагы ырлардан ырдап берейин. Макул. Биз даяр. Ашыкмын сиздей периге, айта албай сырым демеген адамды мынча кыйнабай, айттырбай билсең эмени. Кызыгам сиздей периге, кыйналам чындап демиге, кишини мынча кыйнабай, ого кыйкыртпай билсең эмени. Бете келүүдө белдең, белги берип чакырсаң, окуй белгиңи кантип келбейин. Жайлоодо белес кырдайын, жаштардан чыккан көк сулуу, жамалың кошуп ырдайын. Жарашкан перим экенсиң олду, жалшабай карап турбайын. Бирок кыштын узун түндөрүндө эске түштү бала кезим, менин арча ижит танган. Сагынамын сен мени сагынтасың, эң сейманым сен эми кайрылбайсың. Кош бол эмми бала кезим, бала кезим, кош бол эмми. Менин бала бойдон калгым келет, балалык көз алдыман элестелет, наристе жытын бузбай. Менин бала бойдон, менин бала бойдон тим эле калгым келет. Баракелде. Кандай сон,
башка мунутка бурайын э. Сураңызчы эркен, айтыңызчы. Негизи Султан, сен жашооңдо мындай кризиске учураган учурларың болгон да. Чыгармачыл жолдобу, жеке турмуштабы, эми ар бирөөбүздүн эле башыбыздан ошондой күндөр өткөн болуш керек деп ойлойм. Ошондой учурда мындай айтышат да, көбүнчө сени колдогон адамдар өздөрү эле пайда болуп, сенин чыгармачылыгыңдын артынан сага көп жардам берип же ошол учурдан алып чыккан адамдар өздөрү эле пайда болуп калган депчи. Ошондой чын, ушул сөз чынбы же тескерисинче ошондон өзүңдү өзүң сууруп чыккан учур болду беле? Чынын айтсам, азыркы күнгө чейин менин чыгармачылыгымды колдоп жүргөн бир туугандар абдан көп. Агалар бар, энилер бар. Өзү эле пайда болуп, чындап эле көп ушундай бир учурлар болгон менде дагы. Ошол кездерде көп жардамдашкан бир туугандар болду. Азыркы күнгө чейин жардам берип келген досторум бар. Өзү бул мен бирдекени түшүндүм. Адам баласы өзү шүгүрчүлүк менен жашаш керек экен да. Өзү бирдемсеге эле атырылып, болбосо мен эмнеге болбой атат, анан бул деп издене бербеш керек экен да. Ар кандай эшикти барып тепкилей бербеш керек экен. Болгон эле өзүң жан дүйнөңө бир жакшы бир көтөрүлүш жасап, жан дүйнөгө. Анан кийин ошол жактан бир чечим чыгарып, мындай эле тынч жашайын, баардыгы тынч болсун жашоо депчи. Деп спокойно жашап баштаганымда өзү эле келе берет экен баардык нерсечи. Мен түшүндүм ошону. Өзү эле пайда болот. Бул адам заты, бул эми пейилди эле оңдош керек экен да. Пейилиңди оңдосоң, ошол сезилет экен тегерек чекегечи. И ошого жараша адамдар дагы пайда болуп, бир туугандарың дагы ошол эле жакшы адамдар, ага инилер өзү эле деп адамга өзүнө жараша мамиле кылат экен. Анан шүгүрчүлүк кылган ошо Аллах Таала да ошо колдойт окшойт, шүгүрчүлүк кылган адамдычы. Бул шүгүр кылып атат, мен муну ашырып элейинчи шүгүрчүлүгүн мындан дагы депчи. Деп көптөр жардам берди. Азыркы күнгө чейин жардамдашып жүргөн досторум бар. Мен да аларга эркелейм ошондо айнан иногда. Бул кантип түшүнүрсөм экен, эми ошол баягы эми билинбей эле 40ка чыгып калбадыкпы? Мына быйыл 40-тын таман жеп атам. Анан ошол бир 20-30ка чыгып калган балдар баягы айтып калат го, сиздин ырыңыз менен чоңойгам деген сыяктуучу. Ушундай балдар иногда көрүп сен байкап туруп айтат, ушинтип байке келиңиз моюңузду минтип коелук, тигиңизди минтип коелук деген сыяктуучу. Же болбосо кээ бирлер бул элдик адам деп. Өзүң негизи өзүңөн зависит этет баардык нерсе. Керсейбесең эле болду бул жашоодочу. А так элден айланса болот, эл керемет. Элдин дагы баягы ар дайым ушул мен акыркы күндөр ошо өзү жашың улгайган сайынбы кечирим сураганды да үйрөнүп баштадым. Ушундай эфирлерден келипчи. Мындай жөн эле ким экенин билбейсиң, бирок мындай менден кеткен болсо кечиргиле деген сыяктуу нерселерчи. Анткени балалык кылып, тентектик кылып далай күндөр өттү да. Биздин убагында биз тентектик кылып жүргөн кезде, көбүп жүргөн кезде жаңырдап. Ал кезде соцсети өнүкпөгөн, телефондорго тартып ала албачы. Болгон элдин эсинде калып калган нерселер бар. Болгон элечи. Ошол кезде азыркыдай Instagram болуп, TikTok болгондо Кит болмоксуңарбы? Анда хайптын эле чокусунда жүрмөкпүз да анча-мынча досторубуз мененчи. Анан ошол күндөрдүн баарын кечирип салган. Ошол күндөрдүн баарын өзүңөр да билесиңер го азыр. Кандай деген интернетке кандай деген адамдар ычыларыбыз, таанымал адамдар көп эле бирдекелер сүйлөп коет, бирок бир айдан кечирип таштап атпайбы? Неге? Неге деп ойлойсуздар? Анткени ушул талантын сыйлайт, кош элдик бала деп ушу бир кылган нерсесин үчүн түшүнүп коебузбу? Канча деген артында жакшы иштери бар, чыгармалары бар деген сыяктуу болуп жууп кетип атпайбы? Улуу болсун улуусун, кичүүсү болсо кичүүсүн делечи. Анан ошон үчүн элден айланса болот. Эл биздин эл өзү негизи эле кыргыз эли кеңпейил, анан кечиримдүү. Мен Кайрат досум айткандай айкөл эл да. Кайраттын башынан өтпөдү дегенде болот да. Султан байке өзү досторуңуздун ичинде дагы дайым айтат, Султан аябай ак жолтой депчи. Өзү да жолдуу жигит. Фартовый дегенде мындай айткандачы, ушундай деп жогоруда ошонун баарын тастап берди окшойт. Фартовый болуш үчүн кандай болуш керек экен, эмне болуш керек экен. Султан байке, келдиңиз, анан кийин ал эле бул эле деп чыгармачылык болуп калды.
башталды биякта мындай жана сиз айтып аткандай биздин убакта интернет жок, бирок Ооба. топ жардыңыздар. ооба Болгон Ош базарда дисктердин сыртына чыктыңыздар жанагындай сүрөттөр. кассетадан баштаганбыз диск анан кийин бир жылдан ошондой болуп чыккан кетти, кассетадан баштаганбыз ооба биринчи жаңы чыгып жүргөндө кассета менен барып 40 жорго барып концерт койгом мен катышкам да бир концертке барсам махаббатым чоюлуп калыптыр да артка бурап кайрап атат элем го чоюлуп калыптыр деп ырдалып баштады сол ортосуна ал кезде да еще живой делер да чыкты ошо фонограмманы эле коесуң кассета ошо ага чейин машинада барат бир эки жолу угуп салган окшойбуз бирдеке аны укканга болбочу эле да чийилип калыптыр да кичине ана арманымдын деп ырдап атып деген ичинде баштады ёлки жаман болгонбуз да кантип чыктыңар жагдайдан? Токтотту сразучу токтотту да ал кезде баягы бет бактык бар да мындай көздө күйүп турган кез жапжашсың аны алып туруп аны живой ырдайсың ал кезде тем более эл дагы баягы жаңы чыккан кезде баягы колдогусу келип турат го эл мынтип Эл туура түшүндү да. азыркы күнгө чейин ушундай го бирдеке болсо эле колдоп турат Негизи эле Султан байке өзү жандуу ырдагандан такыр коркпойт. Ооба. Биз концерттерде чогуу жүрүп калдык Султан байке анан дайыма айтчу ушу болбой калды дегенде мунуңар эми таңкылдагыңар жок мен бир коңуз менен же болбосо домбура менен ырдап берейин деп ошондой учурлар бар эле ошон үчүн сизге ал жагдай оңой эле чыгып кеттиңиз болуш керек экен. ооба Мен эми үй бүлө жөнүндө сөз кылгым келип атат. Биз келинчегин аябай жакшы билебиз. Асель ысык салам. Жана эле тамашалап аттым эле Аселдин давай салаттарын жедик. Берекелүү айым. азыр жасабай калды салат Эмнеге жасабай калды? билбейм что то эме Балдар чоңойду деп коесуз. балдар чоңоюп что то эме командасы көбөйүп кетти Анан баарыбыз тең эле баягы мурунку бир жаңылык катары болду биз үчүн Асель менен чогуу ырдап чыкканыңар анан өзү да аябай назик кыз өзүнө тартып турган жакшы кыз кийин дагы анан ошол баягы кээ бир адамдар сахнанын даамын же болбосо ошо популярдуулуктун кичине даамын сезип калгандар мени дагы кайра алып чык мен кайра ырдайм деген сыяктуу ошондой болгон жокпу негизи Асель тараптан? Асель айым өзү оор басырктуу кыз да өзү адамга плюс минус кылып кошот го бирөөсүн кичине мындайраак бирөөсүн мындайраак кылып чтобы бирин бирин баягы толуктап турсун депчи ал өзү кантип айтсам экен мындай популярдуу болуп же болбосо өзүн таанылтканды жаман көрөт да анткени өзү жөнөкөй жактарда жүрүп оокатын кылган кыз да ар жерлерде жүрүп маршрутка менен жүрүп ага жакпайт андай нерсечи анан мен өзү кыйнап эле ырдап салгам экөөбүз ырдайбыз депчи көрөлү дачы мындай эме кылгам да эксперимент кылгам да кандай болот экен деп анан жанагы эле ошол эле ырды жаздырып анан чыгаруу менен эле аябай элге жакты да ушу бир 2 күндө эле 2 миллион 3 күндө бир 2 миллион болуп кетти да мен айттым айтып атпайбы мен көрдүңбү жакшы ырдайм дейт мага айттым сен жакшы ырдап эле аялы кандай экен деп эле көрүп атат аялы кандай ырдайт экен деп тамашалапчы анан ошондой болуп анан кийин сиз айткандай дагы ошонун артынан барат бекен кызыгат бекен деп атпайсызбы жок андай жок ал Асель айым бул биздин үйдүн эмеси ал жылуулугу сулуулугу ошол үйдө кармай турган биздин үйдүн менин үйүмдүн ошо балдардын апасы ошолорго жакшы тарбия берчү ошол биздин баягы Садыралиевтердин келини Султан байке үйдөгүлөрдөн чыгармачылыкка жакыныраагы үйдөгүлөрдөн бала бакыранын ичинен мындай бирөөсү эми бар да эми же баары тең эле жеңемдей болуп мындай олуттуу болуп калыштуу кандай улуу балам ал ошо билим жагына кетти ошо билим жагын аябай жакшы өнүктүрүп атат өздөштүрүп атат анан кичүү балам ал эми бейбаш жүрөт мектепке эмки жылы барат анан кызым бар ортодо Айсанат ал болсо ошол кино жаатына кызыгып жүрөт ошо актриса болгум келет дейт билбейм эми өзү билет да мен өзү бала чаканы мындай бол тигиндей бол деп айта албайм ортончусу тентектин мектептеги жыйналыштарына өзүң катышасың
Мен негизи мен балдарым жыйналыштарында көп деле барбайм негизи. Ошо Асель айым барып келет. Мен кечиндеги тойлоруна барбасам. Мен акча тапкычмын дегендей калганын өзүң бүтүр деп Өзүң бүтүр. Бала чаканын тарбиясын өзүң кыл, мектеп сабагын жакшы кара деп. Анда эң жакшы көргөн сиз экенсиз да. Анткени мындай да. Үй Өзү бүлөдө ким аз урушса ошол кишини жакшы көрөрсүң го. Ошо өзү айтып калат, сен мени жаман көргөзө бересиң, балдарга өзүң сонун көрүнөсүң деп. Негизи эле Султан байке ошол убакта мисалы Эми конечно аз просто. Конечно мен кантип урушам, өзү кээде эле үйгө келип атсам анан. Кээде өзүң сагынып бир келсең анан урушуп атсаң айттым, о жинди го, кээде эле үйгө келип урушуп берсе депчи. Келгенде сый болуп кетип калайын да кайра. Жана айтып атпайбы, Султандын аялын кандай ырдайт экен деп элдер көрүп атат деген сыяктуучу. Кайсы бир учурда мындай киного да тартылып жүрдүңүздөр, Мен ойлойм да, мүмкүн кызыңыз деле киного тартылса, Султандын кызы кандай тартылып болду экен деген сыяктуу, болот болот. Баягы ошол негизи эле ата энеси баягы чыгармачылыкта жүргөн балдарына оңоюраак го кичине чыккангачы. Таанымал болуп көрүп эле жүрөсүң, атынан эч кимди айтпайсыз. Балачан Бат эле неме болушат го мындай. Бирок ошончолук чоң жоопкерчилик да. Бирок жоопкерчилик бар. Анан эми азыр бирок мына кино жааты да өнүгүп атпайбы? Жакшы болупчу, мага жагып атат. Кыргыздын кинолору да сонун тартылып атат азыркы. Анан заман да өнүгүп келатат. Баягы бир айтып калам өзүм. Сен актриса боло турган болсоң көп тилди билишиң керек деп. Сен озвучка кылбаш керек. Сен ар бир тилде өзүң сүйлөшүң керек. Ошондон баягы жакшы актриса чыгат болуш керек деп ойлопчу мындай. Сизден деле жакшы актер чыкты окшойт го деп калам да, Султан байке. Киного тартылдыңыз эле убагында. Ошол убакта ырсылар тарткан болду. Жакында неме тартылып жүрдү го. Кудай буйрса, могул бир концертим бүткөндөн кийин бир киного тартылам да. Башкы ролду жараткан жатам. Эстедим, жакындагы киносу жана эме да, Аяштар деген кинодо да. Аяштарда дагы жүрбөдү. Аяш 3-тө. Ада тартылгам. Маселе чечкич байке. Таластык. Ал эми мисалы үчүн тарыхый кайсы бир ролду аткар десе же комедия аткар десе же болсо кайсы жанрда өзүңүздү көргүңүз келет? Тарыхый кинодо өзүмдү көргүм келет. Абдан жагат, тарыхый киного ойногум келет. Мисалы ошол эле ошол Жеңи жоктун учурундагы бир кинолордо, Токтогулдун учурундагы баягы ошол кезде бир кинолордо ойногум келет, берилип. Бул дегенчи кино тарткандаргачы жакшы режиссерлор муну көңүлгө алыңыздар. Көңүлгө алыш керек да. Ал кезде баардыгы связанный болгондо, казак менен кыргыздын ортосунда болгондо айтыштым бар. Не обязательно мен Токтогулдун ролун жаратам деп айта албайм. Может, ошол кезде Токтогул менен айтышкан бир казактын ролун. Может быть, баягы Жамбыл менен Сүйүнбай жолуккан жерлер бар. Ошол учурлар да? Ошол эле Токтогул менен Жамбыл кандай достордон болгон. Ушундай сыяктуу бир кинолор, ушундай. Эми мен өзүм өтө эле бийик ойлонуп атам өзүмчө. Жок, туура да, канчалык бийик болсо жакшы. Анчалык эмес эми булчу. Кыялым болгончу. Бирок Баягы эки политик айтат го бири-бирине. Мен элдин баары сиз ооругандай ооруйт деп ойлобоңуз дейт. Биз кичине башкачараак ооруйбуз дейт. Бирокчу мына азыркы биздин подкастты көрүп атышса, элдер ойлоп калат, аябай олуттуу экен депчи. Мисалы үчүн мен Султанды такыр башка жагынан билем да. Жок, Султан байке негизи эле олуттуу болуп калыптыр. 40ка жакын өзү айтып атты. Анан ошончундай мындай ырда десе да аябай мындай муңдуу ырлардан эми бир шаңдуу ырларга көңүл бөлбөйлүбү деп атам да. Комуз менен болобу, тамаша ырлары мүмкүн. Эске келеби? Жигит кызга жетеби? Сен тамаша ырларды өзү ырдай албайм. Султан байкенин эми импровизациясы да күчтүү эле, ырдап баратып кошуп кеткен жери. Сен кечип келгенде эле кошуп кетпедиби? Коштубу? Мындай эле ырларын ырдап берейин, өзүм чыгарган ырлардан бирди ырдап берейин. Былтыр мурда жыл жазылган чыгарма. Балкыткан жанымды сен таттуу балсыңбы, ырдалып бүтпөгөн бир сырдуу жансыңбы.
албырған ақ жүзің тамшанып мен сүйдім, жолуқтың не үшін келшеле жөн жүргім, жолуқтың не үшін келшеле жөн жүргім. Анда естемес атабыз нұрларынан берді анда. Sen bir ay bışkanan delik özün doymağa jar gerek, köngülüңdü götөрgün mendey can sağa par gelet, mendey can sağa par gelet, çirkin mendey par gelet. Sen bir ay abışkan almasın, boy jetkizbeyik jaydasın, canın açığı bargıça da bir ölür üzüp almasın, bir ölür üzüp almasın, bir ölür üzüp almasın. Bırak oy sanağa batıba bugün men sağındım tuğan jerimdi, самабайган типа коёмун, саналаш өскөн теңимди, саламат көрөр ай күн барбыңа, санжыр калды элимди. Мындай ушундай ырлар көп ырда албай калды азырчы, бирок атыңды элең угуп алыстан, айылыңдан чочуйм барыштан, ашыктыга оту күйгүзүп, ан сайын амага жабышкан, danışman. Бул ремикс кетти ушундай менен. Топтом, Ооба да топтом. Топтом. Папури. Не, папури ремикс топком. Аректен гана күлкнеле нурун төгүлүп, кат каттап санам бөлүнүп, кайгыга салдың карындаш, о картайгана кезде көрүнүп, мен картайган кезде эле көрүнүп. Мен улгайган кезде эле көрүнүп. Браво. Сонун, Султан. Бегмайларды маңдайга отургузуп алып Султан байке экөөбүз. Бардыгында. Мындай карасаң эле. Өзүмдай отургузуп алып ырдасаң жашар. Баары колдоп турса, мисалы үчүн бардык жакта сени эркелетип турушат да, мындай жакшы көрүшөт сени. Анан кайындарга барганда кандай күйөө аласың? Микрофон. Кайындарга барганда орто күйөө баламын десе. Көп аралашып кетпейм де. Жок, жакшы эле күйөө балам. Эң биринчи. Жалгыз күйөө баламын. Бар деле эркек экенсиң да кайрадан Аякта эле эле. эркемини. Анан кайнагам бизден кийин, Султан деген кайнагам бар, ошо бизден кийин үйлөндү да. Анан кийин көлдөн алып, анан Таласка. Анан кайнатам 2 кой таап келип таштап кетип калдым, мону сой бергиле депчи. Мен жалгыз күйөө балам, кайнагам ал өзү үйлөнүп антип мынтип атат, анда иши жок анан. Баары эле сизди карап. Акырын эле көчөгө чыгып эки жакты карайм, биз баарыбыз бир эле айылданбыз да. Акелерди карайм эки жакта мынтип.
байкелер келбесиңер деп чакырып эле ошолорго сойдуруп жашында алардын жанында комуз менен же домбура менен чертип ырдап отурсаң сое беришет. Беркин ырдап койчу, беркин ырдап койлу, аны шашларды кой бер деп коет. Аны сайын жыргайсың. Орда отура берем, алар союп даярдайт, анан бар даярлап коюп анан көлдүктөр келди кечинде толтура болуп анан үйдөчү куда тосуп атабыз. Мен эшикте казан очок жакта жүрөм, карап койлордун улам тузу кандай болуптур деген болуп шорпосунан алып жанагы казан түбүндө шорпо сойгондой эле дегендей. Куюп берсеңер, куюп майын мындай кел депчи анан ошентип жүргөн анан колго сууш керек болуп калды. Мен кирип барып колго сууп атсам, митип бир карап коет улам мени көлдүктөрчү, түшүнбөй эле мен шапка кийип, кыш күн суук болчу аябай. Кийинип алып шапка кийип мындай куюп жүрсөм, дагы бир-эки жолу карады, бир-эки мен. Сыр бербейсиң. Сыр бербейм. Куюп коем, өмүрлүү бол деп коюп, мен тиги салфетканы, мен полотенцени берип коюп, кол арчына ушинтип кетип атат. Бир мал тура мынау жанагы Садыралиев деген эмеспи деп. Биздин күйөө бала десе, сен суу койбой эле отурчу менин жаныма. Ичиндечи бир байке. Көлдүк кудаларчы. Ошентип алар менен отуруп кичине. Негизи эле эрке күйөө балам. Кайната кайненелерим дагы ошол аябай эркелетет. Мектептен эле эрке болчумун ал кишилерге. Мен ошо кайненем мага өз физикадан сабак берген мугалим. Өзүнүн окуучусу, Ооба. Карса. Эркелетип 3+ мен коюп койчу. Мына Артында отурчу. Эми артында отурасың да, билесиң го. Нормально окугандар эриң артында отуруп атат го, сурабаса экен. Негизи эле мугалим. Жакшы. Султан байкени баары эркелеттир мына дегенде тиги үйүндө эркелеттир. Ой, азыр эми эркелетпей калды азыр. Неге дегенде губернаторлордун бала кезинен эле ошондо эле баштап эле келатпыз, эркелеп эле жашоо эркелетип аткан экен. Жашоо эркелетип атат, эми баягы Аллах таалам ошо мен досторум айткандай Кудай сүйгөн пендесиң деп көп айтышат. Чындыгы бар мунчу. Анткени көп учурда ошол ушундай да сонунда эми үйдө да эрке өскөм. Анан эми бул буйруган адамга буйрса керек деп ойлойм, мындай нерсе дачы эми. Өзүң ушундай башынан көмүп калсаң, анан ошого көндүрүп атып окшойсуң элди дагычы. Анан бул азыр болсо Асель мени эркелетпейт эми. Мен эркелетем баарын үйдө. Үйгө барсаң төртөө чыгат эркелеп алып. Бирок мындай жүрөгүң жылыйбы өзүң мындай ушул нерсе өзүң айтып атпайсыңбы, мени Кудай сүйгөн пендесиң деп көп киши айтат депчи. Бир учурда чыгармачылыкка кайра кайтып келип, кайра бир жаңы дем менен иштеп баштаганыңда мен дагы экөөбүз сүйлөшүп калдык телефондон. Анан Султанга айткам да, Султан, сен чыгармачылык таштаба, сен деген Кудай сүйгөн баласың, сени колдогон киши аябай көп десем, ой, эже ишенесизби, азыр ушул сиз айткан сөздү сизден мурда эле 2 киши мага айтты депчи, ошентип айтканың эсимде да, эсте калыптыр да. Анан ошол нерсени мына азыр байкап атасың да, чынында эле ушундай экенмин депчи. Ошол нерсени туюп, сезип билиш өзүңө кандайдыр бир сыймыкты пайда кылабы, өзүң менен өзүң сыймыктанасыңбы? Өзүң менен өзүң, мына баардык адам заты полный отурган адам, баары өзү менен өзү сыймыктанса болот. Анткени ар бир адам кантип түшүндүрсөм экен, Жашоо тияктан эле келип атпайбы, шанс болуп, жашоонун өзү эле чоң шанс болуп атпайбы, жашап атпайбы? Жананчанын ичинен жашап кеткен. Кимдир бирөө көтөрө албайт да ошонучу. Бирок эми ооба болону дагы өзү негизи бирдекени көтөрүш да кыйын го. Бирок баягы тиги бир Элмирбектин дагы раматтылыктарында айтып калат го, мен сени сыйласам аны батырлык деп жүрүп туруп, мен муну бирдеке кылсам катындык деп жүрүп туруп, ушундай болуп баардык нерсени көтөрө билиш керек. Сен бирөө сыйлап турса, мен кыйын экенмин деп кетиш да болбойт. Сыйлаган сайын ошо баягы кыргыздын макалдары ар бири керемет. Сыйлагандын кулу бол дейт. Сыйлаган жерде кул болуп жүрсөң, сыйына сый болуп, ошого бул да керемет нерсе. Мен өзү негизи мени жакшы көргөн адамга кул элемин, мен өзү негизичи. Мындай алганда мени жакшы көрүп турса, мен аны 3 эсе жакшы көргүм, 5 эсе жакшы көргүм келип, ушундай адаммын да, анан ошондон улам деп ойлойм баардык. Анткени бул энергетика деп баштасаң, жанагы азыркы заманбап тил менен бул энергетикадан да зависит этет экен да, бул аура ушундай десең. Аураңан зависит этет. Сен өзүң, конечно, өзүң эч ким жакындаткың келбей, анан
бурушуп тырышып турсаң ким сени жакшы көрсүн. өзүнчө бир арзуу болду бүгүнкү Мен программабыз. Султан байкени көптөн бери көрүлүп келем, жаман таң калып атам да. Султан байке филармониядагы мындай ырчылардай болуп эле. Кыргызбай байкедей сыяктуу. Ошол жака бара турган эле болуп калыпсыз дегендей болуп атты го бул жагычы. Мен кече жана мюзикл болуп атпайбы, Раймалы Бегимай дегенде, ошону эмнегедир ушул оюма дароо эле ушуну укканда Султан байке келди да. Султан катышчудай болдубу сага? Катышчудай жана сиз айтып атпайсызбы жогорудачы, жана тарыхый эмелер деп эмнегедир ушул оюма эме келди да. Бирок ушул филармониядагы азыр ушул болуп атпайбы ушундай нерселер, анан жаңы жаштар келип филармониягачы азыр толтура мана аксайлар, куралдар мага абдан жагып атат. Жаңы деме. Сон жаңы дем баягы сон болуп атат го негизи. Жаштар алтынайлар, сон кыздар дагы жаштар, бүт балдар да жаш болуп мындай баягы эмне деп коет? Жаңы агым болупчу. Жагып атат мага да аябай. Сиз дагы бир бара тургандай Кызыгам мен эле барып, бирок мен кичине неответственныйракмын да. Мен мындай күндө 9:30 туруп жумушка баруу деген кыйыныраак да мага. Жок, мүмкүн эме эркесиз да аяктан да. Ал жактан да эркелетип кетишет. Эркелетип Сен түштөн кийин келип турсаң болот. Ашыкча болуп кетет го. Убакыт бат эле 1 саатка жакындап калды. Бир укпайлы. Анда бир Султан байкеден. угалы. Да, бир жакшы чыгарма. Микрофон берели. Эркектердин бир жакшы көргөн ыры бар го. Сүйгөн ала качып кеткен бир Эркектердин жакшы көргөн ыры дейсиң го ошону, э? Ушундай көтөң эле ичип. Өзүнүн арманын эстейби. Сүйгөнүн ала качып кетет деп ушундай дейт. Жагын ырды байлабайчы анткени Арман болуп кетти да. башка да. Айымдардын ырынан и. Ырдап берсем экен азыр. Башталыш деген гармониясы Жана туш болуп атыр го. Жигит кызга жетип деп баштаган жана. Рэп айтыппы? Деп айтып берейин десең. Кечкелеринде дастан болуп кетти деп. Мындай дагы талантым бар деп баштасаң. Митиппи? Жума ичиндеги толгон токой окуялар менен эфирде жетиген программасы деппи? Эркиндик деп койсок элдин баарын чемичкедей чаккандар миңден көбөйдү. Алардын бири Кайсарбаев Кайсарбек элдин миңдеген баксы долларларын майка кылып кийип кетиши бардыгыбызга маалим деппи? Мәлим бе? Карагым айланайын карындашым, төгүлгөн ийниңде колаң чачым, жайкалып кызгалдактай кулпурасың, өзүңдөй карындаштоо кайдан табам, көзүндөй жаш ботонун жайраңдаган, көзүңнөн күлмүңдөгөн айландаган, арчыган жумурткадай аппак көркүң, өзүңдөй карындаштоо кайдан табам. Арчыган жумурткадай аппак көркүм, өзүңдөй карындаштоо кайдан табам. Браво. Достор, бул Арна шоу. Эми Кудай буйрса. Комусуңуздар да жакшы экен, шугамыз, шергелип коюңуздар, келгендер ойнап турсун, Буйрса. Арна шоу, Арна платформасынын ар бир кыргызстандыктын смартфонунан көрөсүздөр. Бүтүндөй музыка, ал жакта кызыктуу нерселердин баары тең, кыргыз маданиятынын баары тең Кудай буйрса бир платформада болот. Алдыңкы күндөрдө анда презентация кылабыз. Анда не кылабыз, Лилже? Анда Султан, биринчиден чоң рахмат убакыт таап
келип бергениң Сиздерге үчүн. да рахмат. Бүгүн мындай ностальгия программа болду го, мындай сезим, жөнүндө ойлоо, сырдашуу болду, ойлоо сырдашуу мындай. болду да. Султан байке кийинкиде да мындай чакырат окшойбуз беркинде мындай. Тентегинеби? Тентек арнасына чакырат. Тентек арнага. Эми адаттагыдай эле биз каарманыбызга сөз кезегин беребиз. Эркин микрофон биздин көрүүчүлөргө. Жалпы баардык ошо арна шоуну көрүп аткан көрөрмандарга ден соолук, үй бүлөлүк бакыт, тынччылык, жан дүйнөнүн токчулугун, жараткандын баардык жакшылыгына кирип келген орозо айыңыздар жакшы айлардан болсун. Аллах Тааладан эмнени каалап аткан болсок, жараткандан эмнени Кудайдан сурап аткан болсок, ошонун баары кабыл болсун. Ошол баягы ниет кылып эмнени Кудайдан сурап атсаңыздар, эмнени каалап атсаңыздар, ошонун баары кабыл болсун. Эл жерибизде тынччылык болсун. Өнүккөн ушул мамлекетибизде жашайлы. Сонун болуп өнүгүп келатат. Мындан дагы жакшы өнүксүн. Эми келечекте бир мыкты, бир өнүккөн мамлекеттин бир жарандары болуп бир ушул элде жашасак, мындан ашкан бакыт жок деп ойлойм. Сиздерге да ден соолук, үй бүлөлүк бакыт, аман болуңуздар. Рахмат. Чоң рахмат. Чыгармачылыктагы эрке бала болуп жүрө бер, Султан. Жакшы көрөбүз. Бирок мындай баягы сен багындырчу 20 жыл болобу, 25 жыл болобу, канча жыл болбосун ушундай мааракелик концерттерди көп берип жүрө бер. Элдин сүймөнчүлүгүнө ээ болгон эрке бала болуп жүрө бер. Буюрсанда 1-2 апрелде Султан Садыралиевдин улуттук филармонияда концертинде жолугушабыз анда. Кудай буйрса. Султан байке ийгилик. Жолукканча. Баарыңыздарга музыкага болгон сүйүү өчпөсүн деп айткыбыз келет.